Жалал Абад облусунун Аксы районуна караштуу Каракамыш айылында катталган кырсыктын кесепетинен сел каптаган 56 турак үйдүн короо жайы тазаланды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Аталган жердеги үйлөрдүн короолоруна, жер төлөөсүнө жана ичине 26 майда суу ташкыны кирип, 3 мал сарай урап калган. Селге байланыштуу райондун аймагында өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Мындан сырткары ушул эле райондун Сары Челек айыл өкмөтүнүн Аркыт айылындагы Кара Жыгач Сары Челек автожолунун болжол менен 2,5 чакырым аралыгы Сарай сай сайынан түшкөн сел суулары сайдан ашып 500 метр аралыкта ички Чарбалык автожолун каптаган. Мындагы суу жууп кеткен тилкелер калыбына келтирилип, жол каттамында унаалар тоскоолдуксуз өтүүдө. Кошумчалай кетсек, Кыргызстанда сел коркунучу июнь айынын ортосуна чейин сактала турганын Өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев 15 майда жогорку кеңеште өлкө аймагында болуп жаткан табигый кырсыктардын кесепеттерин жоюу боюнча жүргүзүлүп жаткан иш-чаралар жөнүндө маалымат берип жатып билдирген.